Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар, урматтуу замандаштар. 2025 жылдын 8 майында Бишкек шаарынын ооруканаларынын биринде бир аппарат жетишпегенин кесепетинен 3 бала каза болуптур. Анан ошол маселе президентибиз Садыр Жапаровго жетип, президентибиз өзү барып, ошол маселени жеринен көрүп, саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаевди чакырып, урушуп, 2 күнүн ичинде ушул маселени чечпесең, сенин маселеңи биз чечебиз деп Москвага жеңиш майрамына кетти. Ал видеону баарыңыздар көрдүңүздөр, блогер досторубуздун каналдарынан көрдүңүздөр. Анан комментарийин ачып карасам, элдин баары медицина тармагында болгон окуяларды көргөн билгенин жазып, медицина тармагын сөгүп, сөккөнү сөгүп атты, туура жазганын туура жазып атты, мактаганын мактап атты, иши кыза көргөн билгенин жазышты. Бул видеону баарыңыздар көрдүңүздөр. Биз дагы Кыргыздын жараны катары, блогери катары 2023 жылдын октябрь айынан баштап 2024 жылдын август айына чейин ушул медицина тармагында кошо жүрүп, ошол жерде көйгөйлөрдү көрүп, алардын кылган мамилелерин көрүп, көптөгөн нерселерге күбө болгонубузду сиздерге айтып, далилдеп берейин деп чечтик. Анда президентибиз менен саламаттык сактоо министрин Эркин Чечебаевдин видеосун көрүңүздөр, андан кийин сөзүбүздү улантайлы. Kancha жол келип иштеди. Биринчи жол келип атасың. Неге биринчи жол келесиң? Неге мындай проблема болуп атса, неге сен биринчи жол келесиң? Трибунага уруп келбедиң, мен сени кабинетте отурбадым деле, кырдырып иштегин деле. Канча болду иштеген сен? Эки айдан бери кирип эле кабинетиме андай көчүгүн жабышкан кресло болсо. Чечпейсиң олардын просьбасын, проблема болуп аткандай, не? Кичинекей балдар өлүп атса моякта, сен кабинетинде отурасың. Айтпайсың проблеманы. Мен саған неге айтып жібердім мен қойдым мен министр. Проблема болса дарау жерге айтып тұрып, моментально шешіп тұрады. Мындан артық эмне жұмысың бар сен, не? Же бар ғой башқа жұмысың сен артық? Жоқ, сізге келген бұл қашта. Жоқ, сен бұл жерге келген жоқсың да бұл жерге. Сіздерге. Чақырса келбейді, чақырып атса да, айтты проблема музаттан бері. Музаттан бері екенін білеміз, 30 жылдан бері проблема. Чекпейсің сен. Маған келмейсің өлі сенің алың жетті. Демек мен азыр 3 күн, 2 күн сұрап, бүгін ертең. Ол үстім ол жерге емне керек бардығын тап еткен. Аппаратураны берейін, полный күштің барын шақа жұмсап. Жоқ бақчан министрлік айтмаған. Тап етесіздер. Мынакей достор, бул видеону биздин кесиптеш блогер досторубуздун каналынан көрдүңүздөр. Ошолордун комментарийин ачып карасаңыздар, биздин карапайым эл көптөгөн маселелерди ошол жерде жазган. Биз дагы бул видеону койгонубуз, бул далил. Президентибиз ушундай маселелерди жеринен чечкени бизди кубандырат достор. Бизге дух берет. Анткени кандай маселе болбосун, бүгүнкү күндө ушундай медицина тармагында райондук больницалар болобу, айылдагы больницалар болобу, областной больница болобу, иши кыза кандай болбосун, ошол жерде ушундай медицина тармагындагы врачтардын, медайымдардын бир шалакы кайдыгер мамилесине күбө болсоңуздар, ногу чөнтөгүңүздөгү телефонуңузга тартып, Facebook деген баракча бар, ошол жерде президенти дагы, УКМКсы дагы бардыгы карап отурат. Ошол жерге жүктөзөңөр, эл көрөт, бийлик көрөт, ошол жерде бийлик ошол маселеңиздерди чечип берет туугандар. Бүгүн технологиянын заманында муну жакшы жакка иштетсеңер болот. Туура жакка, туура маалымат чыгарып. Мына президентибиз ушундай маселени ошол жерден чечпегенде, бул иш көмүскөдө калып кете берет эле. Мына президентибиз ошол жерге барып ошол маселени чечип, талапты коюп кетти. Бүгүн аягына тийбестен иштеп атса керек. Эми туугандар, медицинаны биз жаман дебейбиз туугандар. Медицина бар үчүн биздин ден соолугубуз мыкты. Ошолордун кеңеши менен биздин ден соолугубуз каралат. Жаман дебейбиз. Бирок ушулардын кээ бирлери өзүнүн ошо отурган креслосунан пайдаланып, өзүнүн амалынан пайдаланып, элдин караңгылыгынан пайдаланып, мамлекет тараптан берилген бекер дары-дармектерди өздөрүнүн аптекаларына койдуруп, ошол жерден жанагы ооруп барган адамдарга жөн эле сатып алдырып,
алардын акчасын чөнтөгүнө иштеткендери дагы жок эмес экен туугандар. Биз ушул 2023-жылдын октябрь айынан 2024-жылдын август айына чейин ошол жерде көптөгөн нерселерге күбө болдук туугандар. Ногу Ош облусундагы Борбордук больницадагы гематология бөлүмүндөгү шалакылык, даяр уколду алып барып кой, даяр канды, даяр системаны алып барып кой, сайып кой десең кайдыгер басып, аяка бияка коридордо басып жүргөн медсестраларды көрүп, төбө чачың тик турду. Канчалаган жаш кыздар 5 химия лечение алып жакшы болуп кете тургандарды химияны куюп, ден соолугун талкалап, ата-энесине өлтүрүп бергендерди көрдүк туугандар. Мына Бишкекте Кудайга шүгүр ушул онкология больницасында болуп аткан иштерди көрүп атасыздар. Мына жетекчилер кармалып атат, коррупция менен өзүнүн мансабынан пайдаланып, ошо отурган местасынан пайдаланып иши кыза көптөгөн маселелерди көрүп атасыздар. Бирок мамлекет ушунчалык коррупция менен күрөшүп атат, булар дагы ушунчалык ыкмаларды табып, элдин үстүнөн акча жегенди токтотпой атат туугандар. Мамлекет айлык төлөп атса, мамлекет карап атса, мамлекет жардам берип атса, бекер дары-дармекке акчаларды бөлүп берип атса, бирок булар дагы деле ошо карапайым элдин үстүнөн акча жегенди токтотпой атат туугандар. Бүгүн ошондой иштерге күбө болсоңуздар, телефонуңузга тартып, Facebook баракчага жүктөп, президенттин өзүнүн жеке куржунуна, ошол Facebook'тагы жеке личкасына жүктөп, ошол жерден маселеңиздерди чечип алсаңыздар болот туугандар. Азыр ушул Бишкектеги онкологиядагы больницадагы болуп аткан окуяларга далил катары депутатыбыздын айткан сөздөрүн көрүңүздөр, анан жыйынтыкты чыгарабыз. Биздин больницаларда мамлекет тарабынан миллиарддеген акчалар бөлүнөт да. Бекер дарылар берилсин деп, анын перечини бар, анын кандай дарылардын аталыштары бар, бекерге берилсин деп. Бирок ошол больницанын жетекчилери өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлошуп, ал бекер дарыларды чоң кылып больницага илип койсо болот. Мына жарандар, номно дарылар мамлекет тарабынан берилет, бекер бул дары депчи. Бирок аны алар илгиси келбейт да. Себеби ал жерде алар сатат ал дарыны. Мамлекет. Мынакей, депутат айтып атат туугандар. Мен го бир жаран блогер экем. Депутат билет экен ушул маселени. Мына жогорку кеңештин трибунасынан чыгып ошол жерде айтып атат туугандар. Ошону илип кое турган болсо, могу дарылар бекер болот деп элге илип кое турган болсо, ар бир коридоруначы, эл аны билип кала турган болсо, булар иштей албай калат дейт. Караңыздар. Бекерге берет, врачтар ал дарыларды сатат пациенттерге. Ошону сатканына далили мына жакында эле онкология больницанын врачтары кармалды. Бул азыр бүгүнкү күндө кармалган. Бул бир эле Бишкектеги онкология больницасында эмес, башка эле больницаларда эле ушундай. Ош, Жалал Абад, район, айылдагы больницаларда да ушундай мамиле болот. Эгер ошо мыйзамды билбеген адамдын үстүнөн, өзүнүн укугун талап кыла албаган адамдын үстүнөн, карапайым адамдын үстүнөн булар ушинтип пайдаланганды жакшы билип калыптыр. Мамлекет бияктан коррупциянын тамырын кесип атат, булар ошо тамырлардан ход истеп, тамырлардан жол истеп, элдин үстүнөн дагы деле пайдаланганды токтотпой атат туугандар. Мына депутат айтып атат муну, мен айтып аткан жокмун. Кармалган больницанын врачтары бул бир эле больницада болуп аткан маселе. Мамлекет миллиард деген акчаларды бөлүп берет, бирок врачтар аны бизнес кылып чөнтөгүнө алып отурат да. Чыныгы максатына мамлекет бөлгөн акча жетпей атат, акчаларычы. Ошону мен сиздерге сунуш берет элем. Чоң кылып ар бир больницага илип коюңуздар. Мамлекет тарабынан берилген дарылар мына ушул дарылар мамлекет тарабынан берилет. Биринчиси. Экинчиси электронный кылып туруп ачып койгул. Азыр баарыбызнаке мамлекет боюнчагы ишканалардын бардыгын саналипке өткөрүп атабыз. Туурабы? Медицина тарабында жок. Мен ошону сайтка илип койсо болбойбу? Баланча пустанча деген муну дарыны алды. Анын ата-энеси баласы ооруп аткан болсо, көрүп турсун сайттан, балам алыптыр деп. Бүгүнкү күндө кандай? Барасың, журналга кол коесуң, баасы да жок, аты да жок, эчтеке жок. Журналга кол койдуруп эле, сен дарыны алдың деп коет. Бир киши бир дары ала турган болсо, пациент, ал кишиге 3 дарыны жазып коюшу да мүмкүн. Бүгүн ошону электронный кылып чыгаргыла, бирок муну тез арада чыгаргыла. Себеби мамлекеттин миллиард деген акчалар жөн эле жок болуп кетип атат, бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетип атат. Ошону ачык эле программасын иштеп чыккыла.
Керек болса biz de көрүп турайлы. Ким кайсы дарыны алып атат? Биздин шайлоочуларыбыз кайрылат, мисалы үчүн. Биз көрүп туралы да, кимиси кайсы дарыны алып атат. Азыр онкологияга мен канча жолу бардым, канча оорулар менен сүйлөштүм. Эмне дары алып атасың деп билбейт. Кантип алып атасың деп журналга кол коюп атам, билбейм. А мамлекеттен азырлеме сизге айтып берейин. 2025 жылга 860 миллион сом бөлөй. Бул миллиард деген бул оңор акча эмес. А бирок ошо өзүнүн максатына жетпей атат. Мен сизден суранам, ушуну көзөмөл кылып, тез арада ушул программаны иштеп чыгыңыз. Элдин бардыгы, туугандары, жакындары бардыгы ким кайсы дарыны алып атат, канча сомдон алып атат билип турайлы. Ошо менен биз Кыргыз фарымда жана сиздердин иштериңиздерди көзөмөл кылып турат, жана коомчулукта көзөмөл кылып турат. Рахмат. Мынакей достор, өзүңүздөр көп болсуздар. Биздин медицина тармагында ушундай окуялар. Мамлекет тараптан миллиондогон акчаларды бөлүп берип атат. Бекер дары-дармектер жардамга келип атат. Мына ошолорду өздөрүнүн аптекаларына коюп, элдин үстүнөн акча жегенди бүгүнкү медицина тармагындагы бар эле эмес, баягы жеп жүргөн, жеп тойбогондор, жарылып өлөйүн дегендер дагы деле карапайым элдин үстүнөн ушинтип сабашка кылып, коррупцияга кол уруп, пайдаланып келип атат достор. Албетте, биз ошондой мезгилде ошо нерселерге күбө болсок, сөзсүз түрдө видеого тартып, Facebook баракчага жүктөп, президентибиздин жеке личкасына жөнөтүп кайрылсаңыздар болот туугандар. Эми туугандар, медицина тармагында бардык врачтар, бардык медайымдар баары эле жаман эмес. Мен жаман дегенден алысмын. Жакшылары да бар, бирок азыраак. Жакшы иштейин, таза иштейин, адал иштейин, шу мамлекеттен алып аткан ар бир тыйынымы адалдап иштейин деген медайымдар бар, врачтар бар. Аларды бирок баягы жеп жүргөн надандар үстүнөн көзөмөлдөп, андай иштесе мындай иште деп, мындай иштесе мындай иште деп, туура эмес жолдорго өгүттөгөндөрү да жок эмес экен туугандар. Эми ушундай окуяларга, ушундай баягы больницага барсаң, акча бербесең карабай коет го. Кийимиңе, аброюңа, ишиңе карап мамиле кылып калган го. Ушу нерселерге үйрөнүп калыштыгына ким күнөөлүү? Мамлекетпи? Президентпи? Жетекчилерби десеңиз, жок, кечирип коесуздар. Эл өзүбүз күнөөлүүбүз. Күнөөбүздү да моюнга алган бул эркектин иши, бир мусулманчылыкка да туура келсе керек деп ойлойм. Анткени эл ушул ишибиз тезирээк бүтсүн деп акча берип жаман үйрөтүп коюпбуз. А бизге ошого мыйзамды билген, өзүнүн укугун талап кылган баары эле активист, баары эле блогер, баары эле журналист эмес экен да. Ошондой жаман үйрөтүп койгондун кесепетинен баягы акчалуулар берип коет экен да, акчасы жоктор барса алар каралбай калып кете берет экен, коридордо калып кете берет экен. Ошондуктан мен өзүм далилмин, мактанып, сыймыктанып айта алам. Кудайга шүгүр, мыйзамды билгенибиздин себебинен, өзүбүздүн укугубузду талап кылганды билгенибиздин себебинен, чала болсо да сабаттуулугубуз бар экендигинин себебинен мен ошол бир тыйын акча бербестен, бир жыл аралыгында дары-дармегинин башкасына жетпегенине акчамды коротуп аттым, бирок көбүнчө ушул бир тыйын акча бербестен бүгүнкү медицина тармагындагы врачтарды, медайымдарды иштеттим туугандар. Бирок баары эле бирдей эмес экен да. Ошого убакыт бөлүп, ошолор менен тирешип, ошолор менен талашып, ошолор менен мыйзам негизинде иштетиш үчүн чоң сабыр керек экен, чоң убакыт керек экен, чоң нерв керек экен, чоң иштер керек экен туугандар. Баары эле андай эмес экен да, баары эле акчасы барлар барып берип коет экен да кетип калат экен. Акчасы жок болсо коридордо калып кете берет экен. Таныш билиши болбосо калып кете берет экен. Мына ушундай туугандар. Бүгүн мансаптуулардын, баягы коррупция менен байып жарылып өлөйүн дегендердин амалынан пайдаланып, элдин үстүнөн басмырктап, менин айтканым болот дегендердин заманы өткөн туугандар. Бүгүн мыйзамдын заманы, закондун заманы жүрүп аткан заманда жашап атабыз туугандар. Иштеп аткан заманда иштеп атабыз, жашап атабыз. Мыйзамдын заманы иштеп аткан заманда жашап атабыз туугандар. Ошондуктан кандай болбойлу, кандай абал болбосун, кандай учур болбосун, мыйзам негизинде бардык иштерибизди мыйзам негизинде кылып, мыйзам негизинде талап кылышты үйрөнөлү туугандар. Бүгүн медицина тармагы ушундай. Райондордогу больницалар, айылдагы больницалар болсун,
борбордук болсун, кандай болбосун, бардыгына мыйзамдуу талап кылыңыздар. Мамлекет тараптан бекер берилген дары-дармектер бар. Бекер караш керек, бекер тартыш керек УЗИге, бекер караш керек, бекер маселени чечип бериш керек, жатам десе жаткырыш керек. Иши кылса, анткени аларды мамлекет багып атпайбы? Эл мамлекетке налог төлөп, малынан, жеринен, үлүшүнөн, үйүнөн налог төлөп, мамлекетке жардам кылып атат. Мамлекет ошо акчалардын үстүнөн буларды медицина тармагын кандай мамлекеттик тармактагы кандай мекеме болбосун, ошонун бардыгын мамлекет каржылап берип атат. Ошондуктан элди бекер караш керек, бекер чечиш керек, бекер маселесин карап бериш алардын милдети туугандар. Аны билиш элдин да милдети туугандар. Ушундай бүгүнкү медицина тармагындагы видеобуз ушул болду. Өзүңүздөр бааңыздарды бериңиздер, комментарийден акыбызга дуа кылып коюңуздар. Кайсы жерде болбосун, асманда болсун, жерде болсун, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды мыйзамдуу талап кылып жашашты үйрөнөлү туугандар. Эч ким оорубасын.